Мына ушундай маанайда таңкы көнүгүүлөрдөн кийин биз берүүбүздү алдын көздөй кылабыз. Кесиптешүүбүз бул жакка жайгаштык. Демек студиябыздан орун алган алгачкы саатыбыздын алгачкы коногу бар. Эми бул таңды дагы кичине борборубуздагы жамгырлуу таңды дагы кичине жандуу музыкалык чыгарма менен тосолу, жандуу музыкалык чыгарма менен баштайлы дегендей. Аткаруучу, ырчы, комузчу деп да койсок болот. Санжар Базаркулов агабыз бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандагыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Кандай башталды жамгырлуу таң, жазгы таң? Жакшы башталды. Жаздын жакшы күндөрүнүн бири менен жакшы маанайда баштап алдык. Буюрса бүгүн турсак эле жаан экен го. Жанга карабай жакшы маанайда келип калды. Күтүүсүз болду жаан, Ооба. Орозо кармап жатасыз. Орозо кармап жатабыз. Кабыл болсун. Рахмат. Жакшы, эми орозодо дагы сизди бир кыйнап, таң эртелүүбүзгө жакшы маанай тартуулоо максатында чакырып алдык. Буюрса, комуздун коштоосунда жакшы ырларды жандуу үн менен аткарабыз. Эми Санжар мырза, жана чыныгы комузчу, чыныгы чыгармачыл инсандардын жан дүйнөсү башкача болот го. Назик болот, алардын мындай сезимтал болот дегендей. Чамгырды көрүп таарынып калган жоксузбу? Барбайм эч жака. Биз мырзаларга карата аябай урматтуу. Ага чейин эмес негизи. Мындай бир сууну көрсө кыр жаза коюп, бүү жаза коюп дегендейчи. Жаз келди, мына 24-күндү тосуп атабыз. Кандай жаздын келиши менен шыктануу, жаз өтүп барат кезде. жаңы ырлар, же болбосо жаңы аткаруулар болуп атабы шыктануу менен? Эмне болот? Сиздердин жан дүйнөңүздөрдөн эмне болот? Эң биринчи эле ошол ыр жаздыруу менен баштадык, сиз айткандай чын эле. Жаздын жакшы күндөрүнүн бири менен ыр жаздыруу менен баштадык. Бир агайыбыз бар эле, ошонун жакын арада кечеси өтөт, ошонун бир ырын аткарып, жакын арада ошондой жакшы иш-чара болот, ошого даярдыктар көрүп атабыз. Жаз айтор сизде деле башка чыгармачыл инсандардай башталды. Ооба. Эми бир ырдайлы, бир аткаралы жандуу чыгарма чогуу. Андан кийин бизде суроолор аябай көп. Ошого жакшы болду. Андан кийин акырын маегибиз уланталы. Кайсы чыгармадан карабыз? Мен эми Барып атабыздын Гүзалгыз деген чыгармасынан баштайын. Мына сага. Жакшы болот эле. Баткендиктер үчүн окшойт. Ар ким айтат сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албаймын, арасат күндө жүргөнмүн. Мен дагы айтып берейин, ашыгылыктан бир сабак, дак салдың уз жүрөкүңдө дардизел güzel ак тамак. Бүрдүлдү жаштын ишекен, күсөдүм сүйүү чарбагын, аманат жанга беректеп мен ашыгылык гүлүн кармадым. Ана шол гүлдү беришкен мен güzelдиң издеп той баргамын. Булактан көрүп чак түштүн мен булбулдай абас салгамын. Gördüm dalay urunu, geçtim dayrasunu, İzdep bir geldim güzel kızdan, ışkıdar sendey sulunu. Tanıbaysın sen beni, tarpi kıla del seni, tanışalık şul yerden de tartipli güzel gel bere. Budanı gördüm kıdırıp, kara su menen çarvaktan, kaş kirpigin tögülüp toy karasam kumar tarkatkan, gökürü köngürt koyup da gök yıldızın sanatkan, canada köptü görmekten men jaralgan bolsam kanatcan. Kayda varsan canımda ınagın bolup çürüyün, günügö gelip sualçu bulagın bolup çürüyün. Kayda varsan canımda senin ınagın bolup çürüyün. Jaşırбастан açık ayt, emine bolsoň oyuңda, жүрөгүңдөн илиңден men tutkunуң men toruңda. Kıynasаңdan özüň bil, sıylasаңdan özüň bil, taqdırım senin kolunda. Kıynasаңdan özüň bil, sıylasаңdan özüň bil, taqdırım senin kolunda. Ey Бали, кол чабуулар болсун. Эми Güzel кыздан кийин кандай кепти кылсак экен? Чыгармачылыктан эле алыстабай эле болобу же баштап кетсек?
алгач жакындан таанышып алалы. Келиңиз, сизди уккан бар, укпаган бар, көргөн бар, көрө элек бар дегендей. Түз эфир аркылуу дагы жети облустан көрүп жаткан элдер менен жакындан таанышалы. Кайсыл жактын кулуну болсоз, кайдан келген талант, кайда бараткан талант дегендей. Каяка барат дейсизби? Нарын Барар областынын жери Ат кайсы башы жак? районунун Акмуз айылында туулуп өскөм. Ошол жактан Тоогач атындагы орто мектепти бүтүрүп, анан Бишкекке келип, Кыргыз улуттук консерваториясын тапшырып, 7 жыл окуп бүтүп алдык. 7 жыл билим алдым. 7 жыл окуп, мет деле окусаң болмок экен деп калышат. Анча врачтардай эле Ооба, окуптурсуз. ошондой. 2 жылдык даярдоо курсун окуйбуз, андан кайра Беш тапшырып жыл, 5 жыл жогорку окуйбуз. Элдик ырдоо бөлүмүнүн Комуздун коштоосунда мугалимибиз Жолдош Исраилов деген агайыбыз. Ошол кийин вокалдан. Эми болсо окуунун баарын жыйыштырып коюп, бүтүп коюп, анан Дипломду алып алып, Дипломду алып алып азыр кичине элге кызмат кылып атабыз. Сайра Кайсы жакта Кийизбаева эмгектенесиз? атындагы номер 8 музыкалдык школдо, окуу жайда. окуу жайда вокалдан сабак берем. Окуучулар бар ал жакта. Окуучулар бар, жаш балдар кичинекей. Кичинекей балдар. Мектеп курганда балдар. Сон, дал ушул музыкага кызыккан, чыгармачылыкка кызыккан балдар көппү? Ооба. Негизи, Ооба. устат катары айтсаңыз. Ал жакта деле экзамен түрүндө алабыз балдарды, слухуна, үнүнө карап, жүрүм турумуна карап алып, анан 5 жыл окуп алып чыгышат. 7 жыл. Мисалы, бир топто канча балаңыз бар сиздин кол составыңызда? Кол алдымда 10 бала менде. Ар бир балага жекеден өтүлөт, 45 мүнөттөн. Ар бир бала жекеден өтүлөт, 45 мүнөт. Бул вокал боюнча, анан комуз боюнча. Вокал боюнча. Вокал Комуз өзүнчө класс бар, комуздун. Дал ушул сиздин топто мисалы сабак берген 10 баланын ичинен канчоосу келечекте бир ийгиликтүү жылдыз болушу мүмкүн? Эми сиздер көрөсүздөр да. Ооба, сиздерге азыртан маалым болуш керек. Бир балабыз Кудай буйрса быйыл бүтүп атат. Анан Ошол жылдыз болот. Ошол буйрса дальше улап, кесибин улап ошо Күреңкеев, Мураталы Күреңкеевке тапшырам деп атат, Кудай буйрса. Жакын арада ошо музыкалдык школдор арасында кароо сынак болот. Ал жака бир Айтымар деген жакшы үндүү кызымды даярдап атам. Ал жака Кудай буйрса катышабыз. Ушундай конкурстар болуп турат, мамлекеттик, шаар ич аралык, ошолорго катышып турабыз. Сиздерге огуна эфирлерге жиберип турабыз окуучуларыбызды. Кичинекей кездеринен эле ошо шыктар билинип калат. Ырдап, кадимкидей агай эжелер отуруп алып, 2 айда бирден 2 ырдан тапшырабыз, экзамен тапшырабыз. Бирөө фортепианонун коштоосунда, бирөө Менсовканын. Бул чыгармачылык жол болуп атат, карьера. Эми жеке жашоо кандай болот? Жеңем шакекти чечпи десе керек такыр. Жеңең да болсо ушул чөйрөдөн таанышып, Бүүсара Бешиналиева атындагы Кыргыз улуттук Бешиналиеваны окуган, мен консерваторияны окугам. Экөө жакын окуу жай, жатаканалары да жакын, ошол жактан таанышып жүрүп, анан баш коштук, 5 жыл сүйлөшүптүр. 5 жыл? 5 жыл сүйлөшүптүр. Билим алганда. Биринчи курстан баштап эле? Биринчи курс кичинекейден, жаштайдан баштап эле. Канчанчы курста элегиз? Мен 2 жылдык даярдоо курсун бүткөн маалым болчу экен. Жогорку билимди баштаганда сүйлөшүп баштаптырсыз. Ал шаарга жаңы келген. Сизде чыгармачылык менен үй бүлө бирдей эме багындай практикасын бергендир го. Ооба. Жана кесиптешим айтпады, маектин башындачы чыгармачыл кишилердин жан дүйнөсү насип болот депчи. Ушул 5 жыл сүйлөшүү деле чоң эмгекте. Арасында ар кандай окуялар болду? Экөөңүздөр тең чыгармачыл болсоңуздар, бири-бириңиздерге таарынышып, ушундай учурлар болду. Негизи мен аябай таң калдым да, 5 жыл кантип сүйлөшүшөт адамдар деп. Болот. Же арасында 1 жыл сүйлөшпөй эс Жок, алган. андай көп эс алуулар болгон жок. Эң көбү канча болду эс алуу? Биз ушинтип кызыка беребиз. 2-3 күн болсо Ай, болду. Ага чейин жетпейт го дейм, ага чейин. Сүйүгүч болсо. Сен үчүн темененин көзүнөн төөнү да өтөм жетелеп деген сөз айтасызбы? Кудайга шүгүр 2 уулду болдук. Улуубуздун атын ошо эл уулу, элдик акын Элмирбек Аманалиев агабыздын атынан Элмир деп койгонбуз. Ал дагы ушу кичинекейинен комузга кармап, кызыгып, чертип, ырдап,
садиктеринде эжелер айтып калат, оңолорду ырдап берсинчи деп анан. Сөз түрдө эки чыгармачыл инсандан кандай бала төрөлүшү мүмкүн? Сөз түрдө алардан өткөн мыкты таланттуу бала төрөлөт. Адам калыптанганда биз айтып атпайбызбы, комуз кармап адат азыртамын эле депчи, анан биз эмне менен калыптансак кийин ошол алабыз да. Сизде кандай болду бул жаатта? Кичинекей кезде үйдө? Менде деле ошол чоң атам комуз чертчү, ыр жазчу, ошол кишиден көрүп, анын үстүндө биздин айылдан эле Кыргыз Улуттук консерваториясында билим алган көп 6-7 десем болот. Ошол инсандардан шыктандык десек болот. Агаларыбыз, эжелерибиз келип бул жакта окуду. Анын артынан эле келип калдык. Мектепте окуп жүргөндө деле ошол Абазбек деген менин агайым бар эле. Аталаш атамдын энеси ошол мектепте биякта Бүбүсара Бешиналиевага келип комуз бөлүмүн бүтүп барган. Анан Бүлдүркөн деген ансамбль түзүп республикага чейин келип орундарды алып кетип жүрдүк. 6 бала 6 кыздан туруп ырдачу Бүлдүркөн деп ошко чейин барып келгенбиз. Мисалы, сиздин күн тартибиңиз барып балдарга сабак берүү менен өтүп атпайбы? Мисалы, мугалимдердин күнү ошол жакта толуп өтөт да. Мугалимге чыдаган үйлөнөт, чыдаган турмушка чыгат дегендейчи, анткени анын дагы бир үй бүлөсү бар. Ал анын окуучулары, алар менен жашап, аларды бир ийгиликке жеткирүү анын милдети. Анан балким сиз ошол жакта сабак бербей, өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз менен алектенсеңиз, батыраак өсөт белеңиз, ошол тууралуу да ойлонуп кээде кейип каласызбы? Же устат болуу сиздин жеке тандооңуз, жүрөк менен тандаган? Негизи устатчылык, ырчылык да бөлөк, бир устакчылык да өзүнчө бир кесип болот экен. Көп эле ырчы бар, устат боло албашы мүмкүн экен. Анан ошондой устатчылыкта кичине шыгыбыз бар экен, ал тарабында жөн калтырып кетпейлик деп окуучуларды тарбиялап атабыз. Анан ырчылык бөлүм калып кетет деп атпайбыз. Негизи тоскоолдуктар болушу мүмкүн. Бирок дейин десеңиз, иштегендер иштеп эле атат. Аракет кылсаң баарын бирдей алып кетет. Эми биз Санжар мырза Тайке жыйынга чейин кетип калабыз азыр. Келиңиз анда кезектеги чыгарманы аткаралы. Кайсы чыгарма? Биздин сапарыбызга жаңы кошулган телекөрүүчүлөр студиябызга жакыныраак келиңиз. Биз азыр учурда студиябызда комузчу мырза менен сонурларды ырдап жаткан учурубуз. Кайсы чыгарманы аткарабыз? Кара гүзал кызды келтирип коелу анда. Ойлончу деген чыгарманы аткаралы. Келиңиз. Ойлонолчу. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалында, жүрө албаймын күндө сени сагынбай, месергитек менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш акчыныда карага, көп караба жүрөгүмдү жаралап, көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Сүрдөп кетем капыс жерден кабылсам, кечирип кой мен сүйүүдөн жаңылсам, жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсыл күнү кандай жолук салынсам, жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсыл күнү кандай жолук салынсам, кайсыл күнү кандай жолук салынсам. Кол чаба бар болсун. Фольклор жанрды кармап турсуз да башынан?
ооба эми элдик ырдоо бөлүмү болгондон кийин ошол жакта тапшырган экзамендерибиз дагы ушул элдик ырлар болду да. Ошого кантип калыптанып каласың. Эстрада жаатында аткарган ырларыңыз барбы? Ооба, келинчегим эстрада бөлүмү бүткөн. Анан экөөбүздүн анча дуэттер бар. Үйдөн Келинчегиңиз менен бирге чакырсак болмок экен. Азыр 3 айлык кичинекей наштебиз бар анан. Макул. Ошон үчүн Анда баары алдыңкы келип өлкөлөрдө. Санжар мырза, эми биз деле кичине жанрларды алмаштырабыз, суроо жанрын. Бүгүн 24-март жеке жетишкендиктердин эл аралык күнү экен. Санжар мырза азыркы жашка чейин, азыркы жылга чейин жеке жетишкендиги деп, менин жеке жетишкендигим ушул деп эмнени айта алат? Сыймыктануу менен, э? Жеке жетишкендигибиз ошо 2 уулду болгонубуз сен болот. Сүйгөнүңүзгө жеткениңиз, Сүйгөнүңүзгө 5 жылдык сүйүүнү үй бүлөгө айландыра алганыңыз. Кичинекей мамлекетти түптөп өнүктүргөнүңүз, чоң мамлекет. Ушундай толтура балдарга тарбия берип жатканыңыз. Өзүңүз айтыңызчы. Акылыбыздан кемип калбай, акылыбызга кичине дагы акыл кошулду десек болот. Эми бурдагы бойдок кезден эми үй бүлөлүк жашоо башка го. Балдарга татыктуу тарбия берип атабыз десек болот. Ошо өзүм да намаздамын, анан уулум келип жаныма отуруп, ушундай жайнамасын көтөрүп келип алып намаз окуса, ага да жүрөк сүйүнөт да. Значит, кичине татыктуу эле тарбия болуп аткан окшойт, ыймандуу болуп аткан окшойт депчи. Ошол жеке сүйүнүчтөр. Келечектеги жаркын муун, жаркын жашоо азыркы тарбиялап аткан жаштардын колунда да. Ооба, сөзсүз түрдө. Ага тарбия берип аткан аталарга, энелерге таазим дейли. Ооба. Эң биринчиден ошол кичинекейинен комуз карматып, кыргызча сүйлөтүп атканыбыз, кыргыз кылып атканыбыздын өзү керемет. Азыр ушу тилге көп басым жасабасак, ушу мектептеги курактагы балдар көбүнчө эле ошо орусташып кетпедик беле. Кыргыз кылайынчы деп атам, ошо кыргызча өссүнчү депчи. Ушу тилибизди жогото албай ошол кичинекей наристелерден башташыбыз керек го. Ооба, сиз өзүңүздүн наристелериңиз. Бизге келген окуучулар да бар да. Бүт ошо орусташып калганда келип алып, кыргызча ыр берсең башка бир дүйнөгө түшүп калгансыз. Анан ошо кичине ичиң ачышат да. Бирок дагы сүйүнөлү ошол. Ооба. Дагы ошо кыргызча ырга келип атканына. Кыргыз кылып берчи, алып ушу баламды кичине кыргызтап берчи деп алып келет да атамер. Демек өз каталарын түшүнүп келишет. Өз каталарыбызды кичине сезишибиз керек. Кайсы жакка барып атканыбызды. Сон бул беле менин суроолорум жана үй бүлө тарапка агып кете берет да, эмнегедир. Жана сиз айтпадыңызбы, кесиптешим жеке ийгиликтер тууралуу сүйлөгөндө эле алгач айттыңыз. Бойдок кезде бир аз тентек болуп, азыр токтолуп депчи. Бойдок кездеги аябай тентек мырза үйлөнгөндөн кийин аябай токтолуп калышы мүмкүнбү? Ооба. Негизи айтып коюшат, адам өзгөрбөйт деп. Эркекти көчө тарбиялайт деп коет го. Анан ошол бойдок кезиңде кичине сыноону көрүп, барчылыкты, жокчулукту көрүп чоңойсоң, ошол кичине үй бүлөлүү болгондон кийин, бардык нерсени көргөндөн кийин токтолосуң да. Токтолуш керек, токтолуш керек депчи. Мен келинчегиме эми комендантыбыз айтып калчу экен. Ушул балам менен сүйлөшпөй эле койбойсуңбу депчи. Сени жакшы жакка деле алып барбайт го депчи. Анан өзү кийин күлүп айтып калат. Өткөндө ошо эжекелерибизге жолугуп калсак, кадимкидей өзгөрүпсүң, чыбал болупсуң депчи. Эми өтө деле жин эмес болчубуз, эми бирок эми эркекте кичине болот го, тентектик кылып. Шоктук бар болчу. Шоктук болуп, общагада кичинекей нерселерди, анча-мынча нерселерди сындырып алып, ошондой күндөр өткөн да. Кайсы ызычы болсо эле ошону башка кайсы ызычы болсо ошого илешип калып элечи. Айтайын дедим эле. Мен эми бойдоктун да жошмун да аябай, эмне кылам эми үйлөнгөндө каяка барам? Сен натураң эле ушундай окшойт. Промакс жош болуп калсың. Тескерисинче катуу болуп чыга келиши мүмкүн. Балким шайыр шаттуу келинчекке туш келип калсаң, кадимкидей ачып алат сени. Кестиш. Кандай дейсиң шайыр? Бул өзү шайыр шаңдуу. Туш келип калсам, Бул аябай оор басырыктуу кыз керек сизге. Оор басырыктуу, өзүнүн эмоцияларын башкара алган.
Ошондой экен да. Жеке досторду сүйлөшүп отуруп туралы. Урматтуу достор, бул НТС каналда так шоу программасы. Келиңиз анда дагы бир чыгарма аткарбайлы, Кичине лирикадан айланды. Кубаныч Ажыбаев агабыздын бир чыгармасын аткарып берейинчи. Ырдын темасы эле жеңем экен деген чыгармада. Жеңем экен деген. Жеңем экен, сүйүп калса жеңес экен. Бул ырдын тарыхы мындайча деп айтып келет агабыз. Бир дос баласынын үйүнө барып, ушундай жайыл дасторкондо чай ичип отурса эле бир сулуу чумак кыз кирип чыгат дейт да. Анан ичине жактырып калат экен. Анан бияка чыгып кеткенден досунан сурайт экен. Бул ким депчи. Ким десе, мен жеңем деген экен. Анан үйүнө барып көрсө мен жактырып калган кыз жеңеси турбайбы деп анан жеңем экен деп чыгарган экен. Öңүмбү же түшүмбү бир кыз көрдүм, кураладай кулпурган кундуз көрдүм. Кызыл канатай кыздардын периштеси, те асмандан жерге түшкөн жылдыз көрдүм. Кагышкан ат кашы, кара зердей чачы, кулпурганы толгон айдай канчада экен жашы. Карагаттай көзү, бал татыйдай сөзү, кулпурганы сулуунун ай жүрөктүн өзү. Күндүз эстен ай кетпеди түндө түштүн, алтын жылдыз асмандан кимге түшкөн. Жалгыз канаң ай өзүбү жерде жүргөн, же сиңдилери бар бекен бирге түшкөн. Кагышкан ат кашы, кара зердей чачы, кулпурганы толгон айдай канчада экен жашы. Карагаттай көзү, бал татыйдай сөзү, кулпурганы сулуунун каныкейдин өзү. Мындай кыздар ай асмандан келбесе экен, мендейлердин көңүлүн бөлбөс экен. Ай деп күн деп ай жете албай жүргөн кызым, бир досумдун урматтуу жеңес экен. Көңүл чиркин калды, жүрөк оттой жанды, кундуз деген бир жеңем ой азапка салды. Жибек сымал мыкты, сеңем болуп эй чыкты. Мендеги сүйүү махабат жай көрбөй көрдү кышты. Мендеги сүйүү махабат ошол менен бүттү деген экен. Баракелде. Бирок карабайсызбы ошол тарбияны, ыйманды тиги сүйүп анан билген, жеңесин билгенден кийин ыр чыгарып койгон. Азыр жеңесин билип алып эле сүйүп атпайсызбы? Ооба. Ошол менен бүтүрүп койгон карасаң. Таң эртең кундуз аттуу жеңилер үчүн сонун
жагымдуу маанай тартуулады окшойт. Сонун аткаруу болду, сонун экен чындыгында. Сизге болсо ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Таң эрте келип бардык темада сүйлөштүк окшойт. Ооба. Жакындан тааныштык. Буюрса сиз тарбиялаган, сиз өстүрүп жаткан окуучуларды дагы студиябызга чакырып, сизди кандай устат экен деп суроолорду узатып калалы. Алдыңкы эфирлерде сизге болсо ыраазычылык, чыгармачылык, ийгилик, жумуштарыңызда ийгиликтер болсун. Буюрса дагы эфирлерден амандашабыз. Рахмат, чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуз. Аткаруучу Санжар Базаркулов агабызга ыраазычылык билдирели, дагы бир жолу ийгиликтер болсун. А биз болсо программабызды улантып берели, экинчи саатка жөнөйлүбүз. НТС телеканалы Санжар кечиресиз. Таңшоло программасы.